Путиндин рейтинги болуп көрбөгөндөй түштү. Азыр аны 66% колдосо, 72% ишенет экенин. Көп көрүнгөнү менен бул рейтингди мамлекеттик агенттик чыгарды. Ошентсе дагы бул Орусия Украинага кол салгандан берки эң төмөнкү көрсөткүч. Элдин наразычылыгын интернетте көрсө болот. Өткөн аптада белгилүү блогер Виктория Боня агынан жарылды. Ал Путинге кайрылып, эл эмне болуп жатканын билбейсиз деп аткаминерлерди айыптады. Орусияда Instagram бөгөттөлгөнүнө карабай, анын 18 мүнөттүк кайрылуусу 30 миллиондон ашуун жолу көрүлүп, 100 миңден ашык адам бөлүшкөн. Аны колдоп башкалар дагы нааразычылыгын ачык айта башташты. Если мне приходится экономить и правильно, грамотно расходовать, тогда что говорить о людях, которые живут на зарплату? Все вокруг дорожает. Эл неге нааразы? Согуш токтой элек. Дрон чабуулдар уланып жатат. Жакында эле Сибирде жана башка областтарда шарп кутурма оорусу жайылып жатат деген жүйө менен миңдеген мал бийлик тарабынан жапырт жок кылынган. Акыркы чек интернет чөктөөлөр болду. Ал мигранттарды гана эмес, орусиялыктарды өздөрүн дагы жүдөттү. Instagram, Threads, Facebook толук өчүрүлгөн, а мессенджерлер болсо бир иштеп, бир иштебей жатат. Мындан бизнес дагы жабыркады. Перебои с интернетом, доставка бывает проваливается. Мало того, что люди уже все неплатежеспособные, бизнес умирает. Так вы придумали новую тему. Если малый и средний бизнес умрет, кто же будет налоги платить? Эл эмне кыларын билбей жапырт мем жазап жатышат. На почту забежим, я просто рилсы распечатаю, надо друзьям отправить. Как использовать телефон в центре Москвы? Как ракетку для пинг-понга? Мындан Google жана Яндексте Орусиядан кантип кетсе болот деген суроо көп изделген. Эксперттер бул элдин чыдамы түгөнүп баратканынан кабар берет деп жатышат. А сиздин бул тууралуу оюңуз кандай? Орусиядагы мекендештер интернет кандай иштеп жатат? Комментарийге жазыңыз.